Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен 1-2 күндөн бери эфирге чыга элекмин. Кече президенттин Нарын облусундагы жолугушуулардын үзүндүлөрүн көрүп чыктым да. Кээ бирлерин толук көрдүм. Анан ошол жердеги бир канча ишкерлер, баягы соттолгондор, акыйкатсыз соттолгондор, куугунтук көргөндөр, ошолор президенттин алдына чыгып сүйлөдү. Анын ичинде ошол Ат башы районундагы Чар эс алуу жайынын ээси курган Исабек Абдыгазиев деген аксакал дагы чыгып сүйлөп, анын өзүнүн арыз арманын айтты. Мен Чар эс алуу жайына барып, ошол өткөндө Нарынга барганда ал киши мен Нарында экенимди билип, Бишкектен барып жолугуп, анан ошол Чар эс алуу жайын барып тартып келгенбиз. Анан ушундай эмгек кылган, талыкпаган эмгек кылган, кредит алган, баласы чет өлкөдөгү чогулткан акчалардын баардыгын салып, ошентип анан ошондой сонун эс алуу жайды куруп, питомниктердин баардыгын куруп, ал киши өзү токойчу болгондуктан жанагындай элдерди көбөйтүп, ошол жерде жаратылышты коргоп, ошентип иштеген да. Анан Эду деген баатыр чыгып, Ташиевдин аркасы менен анан ошонун ылдый жагынан сарай сатып алат. Анан ошол жерден өйдө жакты караса, бир жаркырап жакшынакай болуп эс алуу жайы турат, туристтик, көздү кычыштырып. Анан ошентип анан ага 1-2 жолу тийишип, свет суроо, антип минтип болуп туруп, тийишип, анан тиги киши макул болбогондон кийин анан самовольный захват кылып алган, зам губернатор болгон кезде деп туруп, анан ошол жерди мамлекетке алабыз деген шылтоо менен тартып алып койгон. Бир аз убакыт мамлекетте балансында турат, анан эч ким албай коет, анан мен алып кайра иштетем деген максат болгон. Андан кийин анан адат айткандай эле ошо бир 2 жылга жакын убакыт, 1,5 жылдай мамлекеттин балансында тургандан кийин тиги кишини камайт. А дегенде камайт, анан кийин тартып алат ошол жерде. Анан мамлекеттин балансында тургандан кийин ошону алып туруп, анан өзүнө иштетем деп, анан МЧСтин жанагы бүт компаниясын жалдап, бекер ремонт кылдырып баштайт. МЧСтин башчысы ошол кездеги Ташиевдин бажасы делген Бообек Ажыкеев болчу. Кече Кубанычбек Самаков беле, Карганбек Самаковдун баласы, депутат. Ошол киши айтып чыкты. Ошол МЧСтин средстволорун каалагандай пайдаланып, машиналарын, техникаларын деп айтып чыкты да. Ошол сөздүн чындыгы бар. Ошол сөз туура. Дагы көп жерлерде азыр жаңылбасам тетиги Таймурастын Бишкек Ош жолундагы жанагы частный жолу бар го, 200 сомдон өткөргөн. Ошол жолго дагы ошол жерге техникаларын алып барып, Бообек Ажыкеев ошол жерде көп иштерди жасап берген. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. За счет мамлекеттин эсебинен жасаган, анан ага кандай төлөнгөн, мыйзамды кандай аткарган, бул белгисиз да, бул жагычы злоупотребление болгон. Эми ал жакка алыс кетпей, кайра Нарынга келели. Ат башыга келели. Ат башыда ошол жанагы Исабек Абдыгазиев ошентип сүйлөп, ушинтип 131 миллион сом мен ал жерге чаптап, 7-8 жыл куруп, иштейин деп атканда келип алып коюшту дегенден кийин анан прокурор чыкты. Президенттин алдына прокурор чыгып, бул киши ушундай зам губернатор болуп иштеп турганда 2006-2007 жылдары зам губернатор болуп иштеп турганда
ошондо ушул жерди өзүнө чыгарып алган. Анан кийин ошол себептен самовольный захват деп туруп кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу тиги бу болгон үчүн биз анан иш козгоп, анан бул киши 7 жылга кесилип, мынапыс мыйзамынын негизинде эркиндикте калтырылган. Анан кийин бул жер МЧСтин балансына өткөн деген маалыматты айтып атат да. То есть официалдуу түрдө, расмий түрдө бүгүнкү жана соттун чечими, аркы беркелердин, тийлердин доводдорунда ошондой жазылган. А бирок бизде сот, прокурордун бардыгы кандай иштеген? Бардыгы ошол Эду айтты, Ташиевчилер айтты, деди, генерал айтты, генералдын кишилери айтты деп фактыңды дагы эчтекеңди карабай туруп чечкен. Эмне үчүн мынтип айтып атам? Анткени мен ошол колундагы жанагы Исабек Абдыгазиевдин ошол чар эс алуу жайын алып аткандагы немелерин, тиги бүт разрешительный документтердин бардыгын, ошол жанагы жерди ижарага алганы 49 жылга, анан кийин ал куруу боюнча уруксат алганы, тиги бунун бардыгын документтери мен көрүп чыккам. Эфирге да чыгаргам муну. Тиги видеого тартып алып, ал жерде интернет болбогондуктан мен түз эфир кыла алган жокмун. Бирок видео тартып туруп, анан кийин мен муну Facebookка чыгаргам. Андан кийин башка жактарга жайылып кетти. Эми мен айтайын дегеним, ошол жерде президенттин алдында кызарбай туруп, өздөрүнүн баягы бийликтин күчү менен, тиги Ташиевдин желдеттердин күчү менен, токмогу менен чыгарган чечимдерди актап, президенттин алдында адамды жаманатты кылып атат да. Ооба, ал киши зам губернатор болуп иштептир. Бирок эгер ошол жерде алып туруп, башка бирөөгө сата берсе, башка бирөөгө сатып жиберсе, же болбосо ошол жерди түбөлүккө менчикке чыгарып алса, кызыл китеп жасатып алса, бул башка маселе да. Анда аябы жок кандай адамдарга. А бирок деген ал киши ошол жерди арендага алыптыр. Анан алгандан кийин гүлдөтүп, жаркыратып, жакшынакай кылып, Нарын областындагы эң үлгүлүү, эң бир сонун туристтик жай кылып, номер 1 туристтик жай кылып туруп иштетип атпайбы? Иштетип, ошол жерге мамлекетке пайда түшүрүп, налог төлөп, анан кредит алып атат. Эгерде чөнтөгүндө акчасына жасаса, бул коррупция болуш керек деп шекшинсе болот да. Миллиондогон кредит алып атат. Бүгүнкү күндө айтат, ошондон бери дейт, доход түшпөсө дагы, ошо тияктан бияктан акча таап, азыр ай сайын 131 000 сомдон кредит төлөйм дейт. Ошончо жылдан бери. Элестетсеңер, ошентип ал киши пенсияга чыгып, ишкерлик кылып, баласы ишкерлик кылып, анан баары үй бүлөсү менен эптеп ошентип бизнес кылып, анан жаңы неметкенде, анан бир шумпай келип туруп, жашабагыр бир шумпай, жана Эду деген шумшук жашабагыр деп айтканга татуу бала экен да. Жашабагыр келип туруп, ошонун өзүнүн жердеши болгондо да, өздөрүнүн айылдаштары бир коктуда турат. Анан кой нарындыктарбыз, кой атам эмне дейт, апам эмне дейт, ата бабалардын арбагы эмне дейт, бул кыргыздар эмне дейт, бул тегерек четтеги эл эмне дейт деп уялбай туруп, адамдын мээнетин тартып алып, анан кийин болсоң 5, болбосоң 15 дейип турган саясат жүргүзгөн адамдар, булар вообще бети жок да. Эми маселенин баары эмнеде болуп атат? Маселенин баары бүгүнкү күндө ошол убактагы күч менен, басым менен, кысым менен чыгарган чечимдердин бардыгын актап атышпайбы президенттин алдына чыгыпчы? Анан президент ошол жерден акылдуулук кылды дагы, данышмандык кылды дагы, дароо айтты дагы. Нурдан Орунтаев, Жалал Абадтын губернатору, экөөңөр барып туруп ошол жерде тартып, дрон менен тартып, мага Нарынга алып келгиле, карап көрөйүн деди. Анан карап көрүп, айтыптыр президент, бул байке аябай сонун иштер жасаган турбайбы? Бул жерди кайтарып бергиле. Анан кийин ошол менен калбай, тегерек четин дагы көрктөндүрүп, көбөйтүп, ошону чоңойтсун, иштетсин дептир да. Бул аябай туура чечим болгон. Эми ушуну укук коргоо органдарына кайра берип, жана чечимди буздуруп, акыйкатсыз чыгарган чечимди буздуруп, акыйкаттуулукту орнотуп, анан бизнесмендерге шарт түзүш керек. Мен муну айтып атканымдын себеби, бул бир эле мисал. Президенттин алдында ушинтип жанын жеп калпайтып атышат да, мындайча айтканда, баягы адамдын укугун тебелеп атат. Эми президенттин алдында ошондой иш болуп аткандан кийин элестетсеңер, нар жакта тиги бийликке жетпеген, президентке жетпеген жерде, президентке тиги үндөр жетпеген, тиги региондордогу, башка жактардагы көрүнбөгөн жердеги укук коргоо органдарынын кылып аткан иштерин элестетсеңер, бул эмне? Биз мамлекет деген
бул ишкерлер жанагы бал чогулткан ары сыяктуу. Ары өмүр бою ошо 40 күнбү канча күн жашайт экен, ошол бир өмүрүндө бир чай кашык бал чогултат экен, же бир аш кашык бал чогултат экен. Анан ошо менен өлөт экен да. Бул бизнесмендерин ошол ар бир тыйынды, 3 тыйынды, 5 тыйынды ушинтип арыга окшоп иш кылып, бирди экиге курап, экини 3кө курап, сервис түзүп, мынтип метип отуруп анан жасап, анан ошону кылып атканда, анан бир какпаш каракчы келип, ууру касамкор келип туруп, бийлигин пайдаланып туруп эле камагыла деп туруп, камап туруп анан ишкерлердин мүлкүн тартып алса, бул кандай болот? Элестетсеңер, бүгүнкү күндө Ташиевди жан дили менен жанал тиги жанталашып коргоп, фанат болуп жүргөн ишкерлер да толтура, соодагерлер толтура. Кечээ мага бирөө кайрылды, бир таанышым кайрылды да. Анан кандайсың десем, жо мен сен менен сүйлөшпөйм. Эмне болду десем, сен Ташиевди каралап атасың. Ал өзү тигүү тармагында иштейт. Анан эмне болду десем, сен жамандап атасың. Анан кийин сен де тиң Ташиев аябай көп иш кылды дейт. Анан мен айттым, айланайын, сен ишкерсиң дедим. Сен тигүү тармагын иштеп атасың. Бир күнү келет дагы, так сен 2 үйүң бар экен, 1 машинаң бар экен, 2 машинаң бар экен. Мунун баарын кактан алдың? Давай 1 машинаңды, 1 үйүңдү мамлекетке өткөрүп бер десе, сен эмне кылат элең десем, мен аны бербейт болчумун дейт. Сага окшогон ишкерлерди 100 миңин камап, кустуруп, ошол адалдан тапкан мээнеттин баарын кустуруп, мамлекетке төктүрүп, өздөрүнө жакындарын түкүртүп, мындай азыраак кылып, калганын чөнтөгө салып, ошону тонободу мамлекетти. Мамлекеттеги ишкерлерди тонободу. Карапайым ишкерлерди тонободу. Албайкычтар тиги көпчүлүгү Россияга барып, мигрант болуп, гастарбайтер болуп иштеп, илгери 90-жылдары чаар сумканы көтөрүп барып, ошо жерде челнок болуп, базарларда иштеп, чогултуп келип, акча таап, анан ошону мекенибизге сала алдап, ушул жерге инвестор болуп келген инвесторлордун бардыгын талкалабадыбы? Чыйракка чаппадыбы бүттүгүн? Ошон үчүн ошол бизнесмендер кайрылып атат, ондоп, жүздөп кайрылып атат да. Могу Исабек Абдыгазиев окшогондор ондоп саналат Кыргызстанда. А бул эмнеге алып келет? Эртең келип туруп, мамлекеттин системага болгон ишкерлердин, инвесторлордун ишенбөөчүлүгүн алып келет. Ал эмнеге алып келет? Ал келип туруп бизнестин, экономиканын солгундашын алып келет. Бизнестин солгундашы мамлекетке налог түшпөй калат дегенди билдирет. Адамдарга жумуш ордун камсыз кылбай калат деген билдирет. Мен отурган кафенин ээсин келип туруп ушинтип камап туруп эле, давай түшкөн доходтун баланчасын бер бизге, же болбосо кафеңди мамлекетке өткөрүп бер десе, бул кандай болот? Мамлекет рекет болуп калбадыбы? Ташиевдин убагында мамлекет рекет болуп калды. Тоногуч болуп калды. Мамлекет ошол ишкерлерди коргош керек да кайрачы. Ишкерлерди коргоп, азаматсың. Жана президент айткандай, сонун кылып жасап туруп, дагы көбөйтүп, дагы иштеткиле деп, мындай мамлекет коргош керек да. Анан ошол мамлекет ушул функциясын аткарбай калды да. Тескерисинче мамлекет Коля Кыргыздын мындай өтө күчөтүлгөн версиясына айланып кетпедиби? Укук коргоо органдары. Неме дели? Жана вор в законе дейби? Эменечи, мыйзамдагы ууру дегенчи. А мен Ташиевди мыйзамдуу ууру деп айтайм. Законный вор он. И Ташиев и Ко, ошонун командасы, законный ворлор булар. Мыйзамдаштырып алып туруп, мыйзамга таянып алып туруп, анан кийин мыйзамдаштырып, өздөрүнө ылайыктап мыйзамдаштырып, анан кийин мамлекетти, ишкерлерди тоногон. Анан бүгүнкү күндө дагы ушуга окшоо укуктары бузулуп, чырлап жүргөндөр толтура. Мына президент Ошко барганда, Каракулжага барганда, же Кара Сууга унутуп калдым. Ошол жерден бир ишкер кайрылды, Курсан деген бир строитель экен. Анан Терешкова деген мектепти, жанагы Ошто белгилүү мектеп-интернат бар. 63 жыл мурда курулган мектеп-интернатты мамлекет поручение кылат, президент. Ошону бузгула дагы жаңы кайра толук эметип чыккыла деп тиги Ташиев поручение кылат. Анан булар тиги эски имаратты бузат. 63 жыл мурда курулган имараттын строительный немеси, алар мусор. Ал кирпичтер дагы, ал зданиянын үстүндөгү плиткалар дагы, эшик айнектер дагы жарабайт алар уже.
Алардын баарын ыргытыш керек, мусор ыргытыш керек, же болбосо адамдарга жөн көрүнгөн жерге бериш керек. Ме алып кет, муну жүктө да алып кет, колдонсоң колдон деп. Аны карапайым адамдар да колдонбой калган, көпчүлүгүчү. Анан ошол строительный мусорду бузуп туруп, анан кайра жаңы имарат салынды да. Жаңы имарат салынгандан кийин эмне болду? Кийин кайра ГКНБ баягы бузган кишини камайт дагы, баланча миллион сен мамлекетке ушерк келтиргенсиң деп туруп, жанагы строительный мусордун баардыгын жоготтуң, анттиң, минттиң деп туруп камаган да. 1 миллион төксө, аның да аз, дагы төгөсүң деп 4 ай камашкан. Эми ошону президенттин алдында даттанып, чырылдап айтып атат да. Строительдер жакшы түшүнөт мунучу. 60 жыл мурда курулган имараттын немеси, материалдары жарабайт эч жака. Курулушка жарабайт. Возможно, тиги бир четке айылдагы бир акчасы жок, эчтекеси жок бирөөгө жүктөп алып кет десең, апарып бир тамзалып аттыр, салып алаттыр. Бирок андан башкага жарабайт бул. Ал башка бир чоң курулуш кылганга жарабайт ал материалдар. Анан кийин эми элестетсеңер, бүгүнкү күндө кийин ошол жанагы ГКНБ болсо билдирүү таратты. Ошол президентке кайрылган, даттанган ишкер боюнча мындай ал 3 миллион сом ушерп келтирген дейт. Кантип ушерп келтирет? Ошол жанагы эски строительный мусорду бузуп атса. Анан аны алып туруп немеге, мамлекетке ал апарып туруп, мамлекет сатабы аны. Жанагы эски эшик айнек терезелерди, темир тезектерди эмне кылат? Сатабы, кайка апарат? То есть мындай логика деген болуш керек да. Мисалы, бүгүнкү күндө да Бишкекте канча имараттар бузулуп атат. Анан ошол имараттар бузулуп, ордуна жаңы имараттар салынып атат. Ошол салган имараттарды салган кишилерди, ошону бузган кишилерди сен эски строительный материалдардын баардыгын сатып жүрүпсүң деп туруп, четинен камай берсе бирөө калабы? Анда эмне болот анда? Бардак болот да. Анан болбосо мамлекет өзү бузуш керек. Өзү бузуп, нары складына алып кетиш керек да. Анан эми жанагы кош эфирге жалганчы сүйлөшөбүз. Сак ошогон жалганчылар, сак ошогон жалданмалар эме толтура. Эфирге кош тиги бу дегенчи. Башка жакка бар, өзүң эфириңди, өзүңдүн баракчаңа барып туруп, Айбек Борбуев деген Ташиевдин кандайга окшойт, барып сен өзүң баракчаңа чыгып алып туруп эфир кылып бер. Бул менин баракчам. Кимди чыгарам, кимди кошом, кимди кошпойм, аны өзүм билем. Мен өзүмдүн оюмду өзүмдүн баракчамда айтам. Эми туугандар, то есть мен эмнени айтайын деп атам? Ошондой ишкерлерди, ошондой иш кылгандардын баардыгын мамлекет коргош керек. Ошол мейли зам губернатор болуп ошол жерди арендага алыптыр. Ну хорошо, андан мамлекетке зыян келдиби? Ал жерди алып туруп бирөөгө сата бердиби? Анын бир какой-то бир мындай бир мамлекетке бир чоң зыян алып келди ошол нерсе. Экологиялык зыян алып келди, материалдык зыян алып келди, моралдык зыян алып келди, эмне алып келди? Ошону дагы изучать этиш керек да, фактически изучать этиш керек. Жанагы таластагы тиги моралдарга коруктун чөбүн жегиз койду деп Бакаевдин мурдагы акимин камагандай иш кылбайчы. Ошого окшогон тупизмдер толтура Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Ошонун баардыгын урматтуу Садыр Нуркожоевич бул нерсени терең кайра карап, сот реформасын жүргүзгөндөн кийинби же ага чейинби бул иштердин баардыгын пересмотр кылыш керек. Ошол камалып кеткен, соттолуп кеткендердин баарын пересмотр кылыш керек. Жанагындай тиги Жарасул Абдрайымов окшогон үйүндө союп бере кою жок, үрүп чыгар ирти жок кедей чиновниктерди тиги кедей чиновниктердин баардыгын апарып камап, миллиард жептир, миллион жептир деп туруп түрмөгө камап, түбүнө жеткен сот чечимдердин баардыгын пересмотр кылыш керек. Ошол. Урматтуу достор, бүгүн мындайда, бүгүнкү күндө ишкерлер, мамлекет ишкерлерди жанагы Америкада жаныбарларды ушинтип коргойт. Жаныбарларды, маралдарды сен атсаң, анда кылмышкер болуп сен кесилесиң. Штраф эле төлөйсүң, бир кийикти же эликти ата турган болсоң, сен анда кесилесиң да, түрмөгө отурасың. Ошол сыяктуу ошол маралдарды коргогон мамлекеттер бар да, бүгүнкү күндө ит мышыктарды коргогон мамлекеттер бар. А биз болсо ишкерлерибизди коргой албай атабыз. Ишкерлерибизди, ошол биздин экономикабыздын эмесин мындай түндүгүн көтөрүп, биздин элибизге бакубатчылыкты алып келип аткан бизнесмендерди коргой албай атабыз. Андай болсо анда бүттүгүн
тиги анда бүттүгүн тиги мына Айбек Борбуев деген блогдо салыш экен, ар кайсы мемлекеттер жазып атат. Катын учакта жатканда. Так, бүгүнкү күндө мамлекет ошол ишкерлерди көздүн карайында сакташ керек. Биздин мамлекет бул экономиканы мамлекет контролдогон Советтер Союзундагыдай пландуу мамлекет эмес, пландуу экономика эмес. Экономиканы мамлекет башкарбайт. Экономика эркин экономика деп аталат. Либеральный экономика, базар экономикасы эмес, маркет экономикасы деп коет да. Рыночный экономика, маркет экономикасы. Эл аралык терминге которгондо. Эми ошол маркет экономикасында жашагандан кийин бул эркин рынок, то есть эркин экономика. Эркин экономикада эркин адамдар мамлекеттеги жазылган мыйзамдын негизинде ишкерлик кылат. Ошол ишкерлерди мамлекет ошол жанагы мыйзамдын аткарылышын караш керек. Биринчиси, экинчиси алардан салык өз убагында түшүп атабы, ошону караш керек. Болду. Башка эч нерсе кылбаш керек. Мамлекет алардын ишине килишип, тигиниңди бер, мунуңду бер деп тоногонго акысы жок. Мени ушул кезге чейин ошол чырылдап кыйкырдып чыгарып аткан нерсе мына ушул. Ошол ишкерлердин жанагы тонолгон, таланганын, камалганын көрүп, мен ушул чыдабай до сих пор эфир кылып жүрөм дагычы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда буга окшогон көйгөлөр жүздөп, миңдеп саналат. Мунун баардыгын ордуна, калыбына келтирбесек, бизге эртең инвестор келбей калат. Кыргызстанга барсаң тонойт дейт. Мен деле эртең тетиги Америкадагы тапкан акчамды бул жерге киргип салгандан коркуп калам анткени. Ишенбей калсаң, мамлекет сени тоноп атса, сен мамлекеттен коргонуп атсаң тескерисинче. Мамлекет мени коргойт. Мен бул мамлекеттин жарымынын, бул мамлекет мени коргойт, укук коргоо органдары коргойт, илгери менин милициям мени коргойт. Тиги бу дечеле го. Ошол менин мамлекетим мени коргойт деп мени тиги мыйзамсыз адамдардан, уруулардан, кылмышкерлерден мени мамлекет коргойт. Ошон үчүн ушул мамлекетте жүрөм, салык төлөйм деп атсаң, анан кийин сен мамлекет сени тоноп атса, сени куугунтуктап атса, сени өлтүрүп атса, анда кандай болуп калат? Ал мамлекеттен качат да адамдарчы, инвесторлор эмес, керек болсо ит мичиктар да качып кетет. Ошондойго жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Ишкерлерди коргош керек. Ишкерлерди, ишкерлик кылып аткан азаматтарды бир камоого ачты. Ой азамат, эми чоңойт, павильон кыл. Анан бир аздан кийин павильонуңду чоң магазин кыл, азаматсың, тигини алып келип сат, муну алып келип сат. Элди товар менен камсыз кыл, адамдарды жумуш менен камсыз кыл, мамлекетке налог төлө, азаматсың деп мамлекет колдон буттан алып, ошондой ишкерлерди жана Абдыгазиевке окшогон жана башка ишкерлердин бардыгын колдон буттан алып коргош керек, колдош керек. Ошондой.